Шуркуя, үй бүлө бузган, деп Акынай кыйкырды. Ойнош болуп жүрүп бүтүргөн балаңды айтпа мага. Экинчи кабатта турушкан. Акынай Тургунайды катуу түртүп жибергенде, ал тепчиштен тоголонуп түшүп, өзүн билбей жатып калды. Пол кыпкызыл канга боелду. Нургазы эсин жоготкон Тургунайга жетип барып, тез жардам чакырып, бакырып жардам сурады. Эл заматта топтолду. Акынай болсо коркконунан эч жакты карабай качты. Унаасына жетип барып, отуруп каттуу айдап жөнөдү. Ыйлап да, коркуп да баратты. Бир кезде артынан милициянын унаасы көрүнгөндө, акылы таптакыр алаксып кетти. Мени кармашат, мен адам өлтүрдүм деген ой мээсин тешти. Алдынан чыккан жаш баланы байкабай калды. Рулду каттуу буруп, жол жээгинде турган даракты сүзүп, унаа оодарылып кетти. Көзүн араң ачып, жол четинде титиреп турган баланы көрдү. Тирик экен, уф, деп ичинен үшкүрдү. Ошол сөз менен караңгылыкка сүңгүп кетти. Жаракат бөлүмүнө шашылыш алып келишти. 3 дарыгер, Германиядан келген аппараттар. Артынан туугандары чуркап киришти. Акынайдын ата-энеси эшик алдында. Апасы ыйлап, Кудайга жалынып, кол жайып турат. 1 саатка созулган операция өтө узак сезилди. Бир кезде аппараттын үнү тут, 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 жүрөк токтоду. Башкы дарыгер чуркап кирди. Электр тогу менен жүрөктү кайра иштетүүгө аракет кылышты. Биринчи жолу үн жок. Экинчи жолу дагы жок. Үчүнчү жолу аппаратты каттуу басканда, апа, апа, деген Акынайдын үнү угулду. Апасы эсин жоготуп жыгыла жаздады. Дарыгер сыртка чыгып чекесиндеги терди арчып, анам келди Мурадылович, сиз менен сүйлөшүшүм керек. Макул доктур. Келиңиз отуруңуз. Мен сизди түшүнөм. Эң оор нерсе өз балаңды ушундай абалда көрүү. Бул 3-күн экен. Эртерээк алып келбепсиздер. Билген жокмун, деди атасы титиреп. Тез жардам башка ооруканага алып кетиптир. Кызыңыздын ичиндеги түйүлдүк жана жатын алынууга мажбур болду. Эмне? Баласына эч нерсе болбодубу? Тилекке каршы балада каза болгон. Алгачкы операцияда жатын жабыркап инфекция кеткен. Алып салбасак, башка органдарына да залал келмек. Атасынын көзү караңгылап кетти, бирок өзүн кармады. Рахмат, доктор. Кызымдын жанын сактап калдыңыз. Ошонуңуз жетиштүү. Нургазы келген жок. Ал Тургунай менен оорукананын алдында эле. Тургунай ай күнүнө жетпей уул төрөдү. Абалы өтө оор болчу. Нургазы эшик алдында отуруп, бир буту баласында, бир буту аялында калды. Акынай жөнүндө сураган да жок. Телефон чалган да жок. Максат баарын Акынайдын атасына айтып берди. Анам келди Мурадилович кызынын кандай кордук көргөнүн угуп, ичи тилинип, Нургазыны чакыртып келди. Ассаламу алейкум, ата. Ва алейкум салам. Кел, уулум, деди ал тынч, бирок үнү муздак эле. Акынай гана. Эмне өзүң келдиң? Үйдө, деп шыбырады Нургазы. Акмак, ит, деди атасы. Өз аялынын кайда экенин билбейсиңби? Жаагына бир чаап, жакасынан алып дубалга такады. Жооп бер, менин кызымды эмне кылып койдуң? Деди анам келди Мурадилович үнүн баспай. Мен эч нерсе билбейм. Нургазынын үнү калтырап чыкты. Мен Тургунайдын жанында элем. Ким? Ойношуңдун жанындабы? Деди кайнатасы көзүнөн от чачып. Ойношуң өз аялыңдан да сага кымбатпы? Өлүм төшөгүндө жаткан менин кызымдын кереги жокпу сага? Ал бир кадам алдыга басты. Мен өчөшсөм сени жок кылам. Жерге түрүлөй көмөм. Танда, балаңдыбы, ойношуңдубу же апаңдыбы? От менен ойнодуң. Мен сени кечирбейм. Бул сөздөр куру коркутуу эмес экенин Нургазы жакшы билчү. Кайнатасынын кандай адам экенин, кимдерди жок кылганын да уккан. Денеси муздап кетти. Ата, деди ал тизеси калчылдап. Сиз эмне десеңиз ошол болот. Ал адамдарга тийбеңиз. Муна, менин жанымда алыңыз. Мен күнөөлүмүн. Эмне десеңиз ошого даярмын. Жан соога кылыңыз. Карыя үнсүз калды. Анан жай, бирок катаал сүйлөдү. Акынай менен жашайсың. Ойношуңду унутасың. Баланы алдырып келдим. Акынайдын баласы болот. Ошол бала үчүн да үн катпай жашайсың. Баланы тийбегиле, өз апасына бергиле. Тургунайдын ата-энеси бар. Алар баладан баш тартышкан.
Сенин никесиз балаңдын кереги жок экен. Мага керек болду. Кудайга шүгүр де. Кызымдын көзүнөн бир тамчы жаш көрбөйүн. Нургазынын колунан эч нерсе кирген жок. Кайнатасы жети баштуу желмогуздай көрүнүп, чайнабай жутчу да эле. Кинонун баатырындай каршы тура албады. Чыныгы жашоо башка экен. Ошентип Нургазы менен Акинайдын тагдыры ушундай чечилди. Экөөнүн ортосунда мээрим калган жок. Нургазы кайнатасынан коркуп, сүйгөнүнө кайта албады. Уулу үчүн үн катпай жашап калды. Тургунайды атасы айылга алып кетип, туугандарына ыйлатып туруп турмушка берди. Азыр эки уулдун апасы. Балдары үчүн жашап, тагдырга баш ийип жүрөт. Акинай болсо, Нургазыны күнөөлөп, ичкиликке берилип кетти. Төрөбөстүгүн укканда дүйнөсү тарылып, жашоонун кызыгы өчтү. Көчөдө жүрүп калды. Балалуу боло албасын өзү да билет. Адеми болсо таза жүрүп, тамактын түрүн жасап, көп нерсени Саадат энеден үйрөндү. Апасынын инилерин сагынганда ваннага кирип ыйлап чыгат. Бөтөн үйдө абдан кыйналды. Бирок акырындап көнө баштады. Нургазы сылык мамиле кылат. Саадат чоң эне да бара-бара Адемиге ыктады. Кыздын ак көңүлдүгү, ароолугу үйгө береке алып келгендей болду. Нургазы да иштен үйгө шаш адат чыгарды. Бир күнү да адаттагыдай болду. Нургазы уулум, дарыны берип жиберчи, деди Саадат эне. Макул апа. Ай, кыз болбойт шүкүр. Дагы ыйлап жатат го. Койсоңузчу апа, деди Нургазы. Кайдагын айтасыз? Кече да көзү кызарып чыккан. Үйүнө алып барып кел. Бир түн болсо да түнөсүн. Байкушум сагынды. Жаш кыз да. Макул апа, эс алган күнү өзүм карайм. Адеми душтан чыгып келди. Ата энеңди сагындыңбы? Ооба, деп жылмайт. Жакшы. 2 күндөн кийин эс алуу. Барып кел. Бирок ыйлабай, А чоң энемди ким карайт? Деди кубанычын жашыра албай. Мен карайм. Адеми түнү бою уктай албай ойдорго батты. Апасын, инилерин, айылды сагынды. Шаардын тазалыгы, ыңгайлуулугу бар. Бирок туулуп өскөн айылынын чаңдаган көчөсүнө, кызгалдактын жытына жетеби? 2 күн өттү. Адеми үйүнө жөнөдү. Нургазы унаанын айнегинен анын жүзүндөгү кубанычты көрүп, ичинен жылып койду. Адеми? Угуп жатам. Эртең барып алып кетейинби? Мен бүрсүгүн эртелеп өзүм барайын. Бүгүн апама каралашайын. Макул. Уулум сени сагыныптыр. Эже деп ыйлап жатат. Адилет шок бала да, деди Адеми күлүп. Жолдон алган таттууларды Адеминин колуна карматып, Нургазы кетти. Адеми үйүнүн сыртында бир аз туруп калды. Эски, көптү көргөн үй. Бирок ушул үйдө ата энеси, бир туугандары бар, үмүт бар. Жагымдуу жыт буруксуп чырып жатты. Апамдын оромосунун жыты, деп сүйүнүп чуркап кирди. Магачы апа. Качан келдиң? Адемим, садагам, деп апасы кучактады. Үйдө күлкү жаңырды. Адеми ошол учурда бир нерсени так сезди. Канчалык оор болбосун, адамды тиреп турган үй, мээрим жана үмүт экен. Мурдуна тааныш жыт келгендей болду. Ырыска аралашкан эне жыты. Адеми апасын кучактай калып, көкүрөгүнө башын такап, жытын жутту. Эне караңгыда жарык берген, адашканда жол көрсөткөн шамчырак. Кара жанын кар чуруп, баласы үчүн отко да, сууга да түшүүгө даяр. Эненин сүйүүсү түгөнгүс күндөн күнгө көбөйүп ашып турат. Баласы үчүн өз жанын да курман кылууга даяр. Адеми да апасын ушунчалык катуу жакшы көрчү. Апасынан үргө алып жашачу. Жашоодо эч кимди апасына теңебейт. Анын жалгыз ишенгени, таянычы, үмүт чооласы апасы эле. Мына бүгүн көптөн бери сагынып, кусаланып жүргөн эне жытына жетти. Апасынын боорунда өзүн кичинекей баладай сезип, эркелеп турган кези. Апасы да жалгыз кызын узатып жибергенден бери күн сайын эстеп, түнү менен эзилип ыйлап жүргөн. Адеми апасын улам кучактап, инилерине тийишип күлүп жатты. Апа, Уларбек менден да узарып кетиптир го. Былтыр эле бою кичинекей болчу. Кетип жатканда деле кичине эле го. Адеми эже, кайдагыны баштабаңыз, деди иниси күлүп. Ооба, 1 жылда ушунча өстүм. Бирок сиз кетип жатканда эле боюм сизден узун болчу. Улан, кандайсың иним? Кичинекейим менин... Коюңузчу, мен эми чоң жигитмин.
Жакшы, жакшы. Мен колумду жууп келейин. Балдарыңар чоңоюшуп, моюн бербей калышыптыр го. Колун жууп келип, инилерин кучактап, апасына эркелеп отурду. Бактылуу үй бүлө дагы бир күндү чогуу өткөрдү. Апа, рахмат. Тамак абдан даамдуу болуптур. Ооба, апамдын колу ширин, деди иниси. Баары даамдуу. Адемеже, сиздин тамак да жакшы, бирок апамдыкынан кийинчерээк. Макул. Кийинчерээк болсо да жакканы жакшы, деп күлдү Адеми. Бул силерге Нургазы байке сатып алып берди. Тим эле коюп оптур да. Макул кызым, рахмат дединби? Ооба, дедим. Уялдым, тартындым. Албай коеюн дедим. Бирок силерди кубанткым келди. Мейли кызым. Бизге берсе, биз кайрып бере албасак, Кудайым берсин. Кандай кызым, кыйналган жоксуңбу? Жок апа, баары жакшы. Үйрөнүп кеттим. Көнүп да калдым. Мага жакшы мамиле кылып жатышты. Болгону силерди сагындым. Жакшы, шүгүр. Биз да ушул күндү кечирип жатабыз. Атаң болсо дагы эле ичкиликтен колу бошобойт. Жакында эле 2 күн мурун үйлөнүп алды. Апа, эмне деп жатасыз? Кимге? Бир аялды алып келди. 4 баласы бар. Менден улуу аял экен. Апа, кантип? Кайсы бети менен? Атамды ушунчалык жек көрөм. 2 дүйнөдө да кечирбейм. 3 үй ылдыйдагы Керим акенин үйүндө жашап жатышат. Атаң үй куруп иштеп, ошол жакта калды. Эми эмне кылайын? Элге шерменде болдум. Элдин бетин карай албай калдым. Адеми жаш баладай бышактап ыйлап жиберди. Кой, эмнеге ыйлайсың? Ыйлаба. Анын баарынан жогу. Бар болуп деле жарытып, жыргатып койду беле? Тек кой мейли, бизден алыс болсун. Макул апа, макул. Уларбек да чоңоюп калыптыр кызым. Жаш деп эле жүрүпмүн. Мени урдурбай койду. Сен кеткенден кийин кол көтөрмөкчү болгондо ортого түшүп, атасына күч бербей койду. Чарчатып, жаткырып койду. Бою да өсүптүр го? Абдан. Сабактан чыгып тиги Абдымомун байдын кызы менен ээрчишип жүргөнүн көрдүм. Сүйлөшкөн кызыбы же жөн эле жакшы мамиле куруп жүрүшөбү? Ал абдан сулуу кыз го. Сонун кыз. Аты ким эле апа? Эсиме келбей жатат. Нуртүнүк деген кыз эле го? Ооба, ошол кызым. Эми баарыңар чоңоюп калдыңар. Үй жайды оңдойлу. Инилериң да өсүп калыптыр. Мына, силер мага керексиңер. Эне менен бала көпкө сүйлөштү. Сырдашып, күлүшүп, ыйлашты. Адемини эң капа кылган нерсе атасынын үйлөнгөнү болду. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт деген сөз чын экен. Өз балдарынын курсагын толук тойгуза албай жатып, башка бирөөнүн балдарын багып жүрөт. Капаланып жатып уктап кетти. Эртеси эртең менен эрте туруп, үйдү иретке келтирди. Төшөнчүлөрдү кагып, идиш аякты жууп, бурч-бурчун сүртүп жыйнаштырды. Эртең эртелеп кетиш керек эле. Ошондуктан бир күн болсо да апасына жардам берип калгысы келди. Кечинде атасы келди. Үн каткан жок. Күнөөсү бар адамдай көзүн жерден албай, башын салбыратып, түз эле үйгө кирип кетти. Адеми көзүн албай, кел деп да айтпай, тике карап турду. Адеми, келдиңби? Келдим. Жакшы келипсиң. Адеми ичиндеги боолуккан ачуу сезимин кармай албай, үнү титиреп сурады. Ата, ал аялдын апамдан эмнеси артык? Балдарын бизден да катуу жакшы көрүп жатасызбы? Сен жашсың, кийин түшүнөсүң, деди атасы. Ошентип кийимдерин жыйнап чыгып кетмекчи болгондо, Адеми алдынан тосуп турду. Качпа. Алдымдан тособой качпа. Ата, апамда эмне күнөө бар? Балдарыңыз болуп бул жашоого келгенбиз деп, ушундай көрдүккө татыктуубузбу? Үнү муунуп чыкты. Ата, акыркы ирет суранып жатам. Кетпеңизчи. Биз менен жашаңызчы. Чогуу жашайлычы. Ата, таштап кетпеңизчи. Адеми артынан ээрчип, бир нече кадам басып барды. Бирок атасы бир да сөз айткан жок. Кайрылып да караган жок. Унчукпай басып кетти. Адеминин көзүнөн жаш чыккан жок. Ал артынан тешетиктеп туруп, ата, экинчи кечирбейм, деди.
Ошол учурда жек көрүү сезими бүт денесин ээлеп, жан дүйнөсүн каптап алды. Ал күнү дагы эрте жатып уктады. Таң атты. Адеми адаттагыдай эрте туруп, инилерине тамак берип мектепке узатты. Апасы экөө чай ичип отурушту. Апа, мектеп аякташына бир айдай эле калды. Мен Нургазы байкенин апасын күзгө чейин карап турайын. Күзүндө келип окуумду улантам. Топтогон айлыгыма сизге саан уй алып берем, деди Адеми жай үн менен. Кыйналып калбайсыңбы кызым, деп апасы санаркап сурады. Кыйын жери жок апа. Тыкаан, тикенектей аял. Мен жанында эрмек эле болуп жашап жүрөм деп жылмайды. Мейли анда кызым, мен сага ишенем, деп апасы кызынын жүзүн сылап узатып турду. Автобустун ичинде Адеми шаарды көздөй жол тартып бара жатты. Терезеден сыртты карап, ойлорго чөмүлүп кетти. Вокзалда Нургазы айдоочусу менен күтүп турган экен. Адеми автобустан түшүп, арт жакта токтоп турган унааны көрүп, ошол жакты көздөй бет алды. Ал басып келе жаткандай эле көзгө урунарлык. Бою узун, арык чырай, жылдыздай жаркыраган көздөрү күлүп, жүзү жайнап, адамды өзүнө тарткан өзгөчө сулуулугу бар эле. Жакындан сүйлөшсөң, канча болсо да жанында олтуруп, сөзүн угуп олтургуң келет. Жөнөкөй мүнөзү менен эле айырмаланып турчу. Адеми унаанын арткы эшигин ачып, Нургазы отурган орунга олтурду. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы барып эс алып келдиңби? Ата энең тынч бекен? Ооба, рахмат. Саламатчылык сурап калышты. Саламатта болушсун. Айда кеттик. Уулум менен апам чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Кече кечке сурап, ваннанын эшигин кайра-кайра ачып, сен издей берди, деди Нургазы жылмайып. Адеми да жылмайып алды. Томпоюп жүргөн Адилетти көз алдына элестетти. Үйгө жетип эшиктен кирген замат эле Адилет чуркап келип мойнуна асылып, жүзүнөн өөп, кичинекей, кызыл эриндери менен кучактап алды. Ошол учурда Адеми өзү да канчалык сагынганын эми гана сезди. Адилет Адеминин эки бетин бойтойгон колдору менен кармап, өзүнө буруп, «Эже, башка кетпегин», деп баарын күлдүрдү. Июнь айы эле. Бак-дарактар жапжашыл көйнөк кийип алгансып, шаар ичи аябагандай ысык. Күн ысыган сайын таш жолдон чыккан табы чызырап, мээни кайнатат. Адамдар терезелерин жаап, үйдөн чыкпай калышкан. Жашы да, карысы да көз айнек тагынып, колу менен көзүн тосуп күндөн качышат. Нургазы жумушунан бир айлык эс алууга чыккан. Акинайдан кабар алып келип, эс алуусун апасы менен уулунун жанында өткөрмөк болду. Бүтпөгөн иштерин бүтүрүп, 15 күндөй өзү менен өзү алек болуп жүрдү. Бир кечте Саадат чоң эне, Адилет жана Адеми үчөө стол четинде дарбыз кесип жеп олтурушкан. Ошол учурда Нургазы кирип келди. Адилет атасын көрөрү менен сүйүнүп, алдынан чуркап чыкты. Нургазы уулун кучактап, өөп көтөрүп жыттап алды. Апа, кандай олтурасыз? Амансызбы? Рахмат балам, Кудайга шүгүр. Адеми сыртка чыгып дарбыз алып келди. Абдан даамдуу экен. Ушуну жеп олтурганбыз. Кел балам, кусагың кандай? Жакшы апа. Келиңиз, деди Адеми. Нургазы колун жууп дасторконго келди. Апа, эртең дем алганга жайлоого чыгабыз. Жакшы болот. Макул, былтыр барган жерге баралы. Өзөндүн жээгине барып топуракка бутумду көмүп келейин. Кышкысын сөөктөрүм какшап ооручу эле, быйыл азайды. Ооба апа, Бусурманкулдун жайлоосуна барабыз. Анан өзөн жээгине шаркыратмага алып чыгам. Балык кармайбыз, деди Нургазы. Адеми, шашлыкта эт даярдай аласыңбы? Жок, билбейт экенмин. Анда макул, өзүм үйрөтөм. Экөөбүз чогуу даярдайбыз, мен каралашам. Макул, деди Адеми. Стол үстүн жыйнап, муздаткычтагы этти алып чыгып, жууп тактага койду. Нургазы этти туурап кирди. Адеми болсо пияз менен сабымсакты арчып, туурап жатты. 1 килограммдай пиязды туурап жатып, ваннага 3 жолу чуркап барып, жүзүн жууп чыкты. Көзүнөн жаш тынымсыз агып жатты. Айласыздан ордунда отуруп калды. Нургазы болсо таптакыр кыймылдабай, кенебей олтурат. Ыңгайсыз абалдан зорго кутулуп, Адеми шылтоо таап, кухняга чыгып кетти. Эртеси баары жолго камынышты. Ал жакта 2 күн түнөп келишмекчи. Үнаага чыгып жөнөп кетишти. Биринчи үнаада Саадат чоң эне. Адилет менен Адеми артта, алдында Нургазы айдап бара жатат. Экинчи үнаада Камчыбек аялы, уулу, кызы менен келе жатты. Шаардан чыгып талага, андан ары тоолорду көздөй жол узарды. Тоолор тоого уланып, узарган сайын калдайып, кыймылдабаган, бирок ичинде 1000 сырды каткандай сурдуу,
табышмактуу көрүнөт. Бадалдар, арча карагайлар, анда санда үйүлгөн таштар, түркүн куштар менен жаныбарлар баары кошулуп көздү куйкулжутуп жанды сергитет. Кыйла жүрүшкөн соң түш маалында катар тизилген 3 боз үйгө келип токтошту. 10 чакты тай байланып турат. Ылдыйда тоонун бир жак бетин карай капкара болуп койлор жайылып жүрөт. Кырларда эчкилер таштан ташка секирип оттоп алышкан. Үнаадан түшкөндө эле өткүн жаан шып эте жаап өттү. Жайлоонун абасы салкын. Батыш тараптан соккон шамал бетке уруп, ала булут күндүн жүзүн жаап алган. Ысыкта чарчап, жүдөп киргендердин көңүлү жайлана түштү. Боз үйдөн Нургул жеңе чыгып жылуу тосуп алды. Ал Саадат эненин иниси Тологондун келини болчу. Эжем келиптир го. Келиңиздер, келиңиз эже, деп Саадат энени кучактай тосуп алды. Ай Адилет, чоң жигит болуп калыпсың го. Келиңиз депутат бала, деп Нургазыга тамаша ыргытыкта өттү. Келдик жеңе, келдик. Жайлоодо жүрүп жашарып кетипсизби? Деди Нургазы да сөзгө аралашып. Кайдагыны айтасыз да? Эртең мененки сууктан бетим жарылып кетти. Мыскылдабай калыңыз, деп таарыныч кылгансып күлүп койду. Саадат эне баш болуп, чоң боз үйгө кирип орун алышты. Дасторкон жайылып, нан, каймак, сары май коюлуп, адемилер алып кирген таттуулар да тизилди. Адеми ордунан туруп, жашылчаларды туурап салат жасай баштады. Колунан келишинче Нургул жеңеге жардам берип жүрдү. Сырттан Нургул жеңенин жолдошу Бусурманкул кирип келди. Ассаламу алейкум. Эжем келиптир го. Алтын эжем, өзүмдүн эжем. Ай садага болоюн, каранынан кагылайын жалгызымдын уулу, деп Саадат эне эки бетинен өөп учурашты. Нургазы менен Бусурманкул да кучакташып көрүштү. Камчыбектер менен кол алышып саламдашышты. Нуке, 18-дегидей кычыраган жигит бойдонсуң го, деп тамашалашып, муштундарын түйүп, бири-бирин жеңил каккылап жиберишти. Өзүнчө сакал коюп, чоң ата болуп калыпсың го, деп каткырышты. Саадат эне да жылмайып, бул экөөнүн кылыгы карыса да калбайт турбайбы, деп күлүп койду. Ошентип жайлоонун биринчи күнү шаңдуу, жылуу маанайда уланды. Бирок адеминин ичинде баягы эле бир түйүн чечилбей, акырындан катуулап бара жатты.